Шахмат oyunu менен мен бала кезимден ойнойм. Шахмат oyunu бул кызыктуу спорттун түрү. Негизинен акыл ишин талап кылган. Сөзсүз түрдө башка спорттун түрлөрү деле акыл ишин талап кылат, бирок ошону менен кошо кара күчтү да талап кылат да. Ал эми шахмат oyunунда бир гана негизинен акыл ишин натыйжасында жыйынтыктар чыгат да. Абада бул шахмат деген негизи эгер үй бүлөдө ойноп жүргөн болсо, шахмат ошол үй бүлөдө улантуучу катары кете турганда оюн да. Анан шахмат бул өзү акылдын оюну деп коебуз да, акылдык таймашта болуп кетет. Анткени ар бир шахматта жүрүп аткан жүрүшүңдү биринчи эмес 5-6 чейин эсептеп анан жүрүүгө туура келет да. Мен бул шахмат оюнуна келгеним ушул Арабаев университетине 2009-жылы жумушка келдим эле, орноштум эле. Ошондон бери шахмат оюну боюнча таймашка ушул бизнестин атынан чыгып, андан кийин уздар аралык, жождор аралык спартакиадага дагы чыгып жүрөбүз. Ошондон бери эле Арабаев университети дайыма ийгилик эле жетишип келатабыз. Биринчи, экинчи, үчүнчү орун болуп, спартакиада дайыма жылына биз мындай ийгиликти багындырып келатабыз да. Былтыркы жылыкы Ысык көлдө болуп өткөн финалдык бөлүктө экинчи орунду ээлегенбиз. Ал эми Бишкекте өткөн турнирде биз былтыр 4-орунда болгонбуз. Быйылкы ден соолук 2026 жылкы жогорку окуу жайлардын ортосундагы өткөн спорттук спартакиадада шахмат боюнча командалык катыш болду. Былтыркыдай эле 4 адам, кыздардан 4, эркектерден 4 киши катыштык. Эми шахмат оюнунда албетте Шынар Арапов атындагы Кыргыз мамлекеттик университети абдан чоң көңүл буруп атат. Мурункудан дагы азыр аябай чоң көңүл бурулуп калган. Себеби эмнеден айтсак, баарыбыз тең эле билгендей, акча маселесине келип такалабыз го, Мына ушул акча маселесинде дагы азыркы күндө Арабаев университети абдан чоң суммадагы сыйлыктар менен, баалуу сыйлыктар менен көңүл бөлүп, ошол шахмат оюнун андан ары дагы ойноого стимул түзүп берип атат десем болот да. Былтыркыга салыштырмалуу быйыл оюн абдан курч болду. Катышуучу командалар да көп болду. Ошол жогорку окуу жайлардын ортосунда өткөн спартакиадада быйыл биз Бишкектеги турнирде былтыр 4-орунду алган болсок, быйыл болсо 2-орунду камсыздадык. Кудай буйрса тилек кылып, ниет кылып турабыз. Жайкы финалдык бөлүктө 1-орунга аракет кылабыз деген оюбуз бар. Азыркы күндөгү иш-аракеттер деги эле университет тарабынан көрүлгөн дагы аракеттер бул биздин эртеңки стимул түзүп аткан багытыбыз го деп ойлойм. Анан ошол университеттин наамы үчүн, университеттин аты үчүн күйүп бышкан адамдардын көп болгондугунун жыйынтыгы деп эсептейм.